Саламатсыздар урматтуу спорт күйөрмандары, футбол сүйүүчүлөр. Сиздердин экранда Sport Life программасы сиздер менен Марат Акимбек уулу болмокчу. Демек бул жолку чыгарылышта сиздер менен футзал боюнча Ош шаарынын ачык чемпионаты. Бул жолу биз жогорку жана 1-лиганын 9-тур оюндары тууралуу кеп кылабыз. Жогорку лиганын 1-жуптук беттеши Байчум жана Акниет командалары ортосунда болмокчу. Байчум турнирлик жадыбалда 1-орунда келе атат. Ал эми Акниет өткөн оюнда уттуруп, артка жылып калды. Оюн эсебин Акниет командасы стандарт кабалды голго айлантуу менен ачып койду. Мындан кийин Акниеттин чабуулу күчөдү. Катар менен чабуулдарды уюштуруп жатып, экинчи голду да киргизип коюшту. Акниеттин 3-чү голда стандарттык абалдан киргизилди. Байчум дарбазасына жакын жайдан тепкен акниетчилер ишенимдүү алдыга чыгып алышты. Үч голдон кийин гана Байчум жооптук голун киргизди. Биринчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүндө жакшы комбинациялар менен ойногон команданын чабуулу голго айланды. Эки команданын беттеши аябай голго бай оюндардан болду. Анда эмесе кооз голдордун топтомуна көңүл буралы. Экинчи бөлүк 7-5 эсеп менен Акниеттин пайдасына чечилди. Өткөн турда жеңилген команда бул жолу жеңишке жетип, кезектеги 3 упайды өз эсебине жазып койду. Кийинки жуптук беттеш Озгур менен Бакай фонд ортосунда болмокчу. Озгур турнирлик таблицада алдыда келаткан болсо, ал эми Бакай фонд эле акыркы оюндардын жыйынтыгы менен алдыга жылып келүүдө. Ал эми бул жолку беттеш тууралуу айта турган болсок, оюн эсеби биринчи бөлүктүн 3-4 мүнөттөрү өтүп баратканда Бакай фонд тарабынан ачылды. Каршы чабуулда ойногон команда күйөрмандарына кооз гол жаратып берди.
Озгур эсепти теңөөгө болгон аракетин жумшады. Чабуулдары ийгиликсиз чыккан команда коргонууда жакшы оюнуп, тездик менен каршы чабуулдарды уюштуруп жатты. Мына ушундай ыкма менен ойноп эсепти теңеп алышты. Анткени менен Бакай фонд экинчи бөлүктө оюн демилгесин колго алды. Мыкты комбинациялар менен чабуул уюштурган команданын иши ийгиликтүү болуп жатты. Акыркы мүнөттөрдө 4-5 эсепте бараткан командалардын оюну улам чыңалуу менен уланып жатты. Эки команда тең каршы чабуулдарды уюштуруп, оюн курч мүнөздө өттү. Бирок бүтөөр алдындагы Бакай фонддун чабуулу эсепти өзгөртүп койду. Коргоном деп жатып өз дарбазасына гол киргизип алган Озгур командасы бул жолу жеңилүү ызасын тартышты. Тогузунчу турдун акыркы жуптук беттеши Бемалдиер менен Маданият ортосунда болмокчу. Бул эки команда тең турнирдик таблицада артта келатат. Бул жолку оюнда Бемалдиер оюну жүрүшүп, алгачкы мүнөттөрдө эле эсепти ачып коюшту. Экинчи голду киргизүүгө шашылган куршаттык оюнчуларга Маданият дарбазасы алдында стандарттык топ тебүүгө шарт түзүлдү. Мындай учурду колдон чыгарбай жакшы пайдаланган алдыерчилер эсепти 3-кө жеткиришти. Ушул голдон кийин эсеп тез-тез өзгөрүп турду. Бемалдиер үчүн бүгүнкү беттеш абдан голго бай болду. Команданын кооз голдорун көрөлү. Акыркы мүнөттөрдө алдыерчилер голдор санын 10го жеткирди. Бул учурда Маданият 4 гол киргизген эле. Белгиленген убакыт аяктап бул жолку беттеш алдыер пайдасына чыкты.
жеңиш. Sport komitetinin komandası толук келбей калганына байланыштуу жеңиш Батыш командасына ыйгарылды. Анда эмесе биз бул жолку оюндардын жыйынтыгына көз чаптыралы. Акниет бул оюнда Байтүшүмдү 7-5 эсебинде уткан болсо, Озгур Бакай фондко 6-4 эсебинде утулуп калды. Бималдиер Маданиятты 14 эсепте жеңип алган болсо, спорт комитети келбей калганына байланыштуу Батыш командасына 3 упай берилди. 9 турдун жыйынтыгы менен командалардын алган упайларына назар салалы. Бүгүнкү оюндун жыйынтыгы менен мыкты чабуулчуларды атап өтөлү. Акниет командасынан Курбаналиев 9-турда голдор эсебин 10-го жеткирип, мыкты чабуулчулардын сап башында келатат. Ал эми Озгур командасынан 9 голу менен Насиров 2-орунда келатат. Ал эми Маданият командасынан Тураевда дагы 9 гол бар. Ушул эле командадан Токтогул уулу дагы 8 гол менен 3-орунда келатат. Ал эми Байтүшүм командасынан Арапбаев 8 гол менен мыкты чабуулчулардын катарына илинди. Тогузунчу турдагы биринчи лиганын оюндарына өтөлү. Биринчи жуптук бетте Шемаком Холдинг жана Ошму ортосунда болду. Бул эки өтөң жаш жаңы командалар болгондуктан турнирлик таблицада артта калууда. Бул жолку оюну тууралуу кеп кылсак, эки команда тең бирдей оюн көрсөтүп, беттеш интригага бай оюндардан болду. Эмаком гол киргизери менен Ошмуда жооп кайтарып жатты. Экинчи бөлүктө командалар 3-3 эсепте оюнду тең чыгуу менен аякташты. Экинчи жуптук беттеш Төлөйкөн Ошту командалары ортосунда болду. Төлөйкөн турнирлик жадыбалда алдыда баратат, ал эми Ошту артта калганы менен акыркы оюндарды утуп, упай топтоодо активдеше баштады. Бул жолку беттештин биринчи бөлүгү тең оюн болду. Экинчи бөлүктө Ошту чабуулду көбөйтүп, убакыт соңуна чейин дагы 2 голду киргизип коюшту. Эсеп 4-2 Ошту бул жолку беттешин жеңиш менен жыйынтыктады. Үчүнчү жуптук беттеш Архитектура менен Ишкаван ортосунда болду. Архитектура бул сезондо жакшы жыйынтык менен 2-орунда келатат. Ал эми Ишкавандын да көрсөткүчү жаман эмес. Бул жолку беттешине токтолсок, Архитектура 9-турда да мыктылыгын көрсөттү. Биринчи бөлүктө эле эсепти ачып, голдор санын өзгөртүп жатты. Экинчи бөлүктө Ишкаван гол киргизсе, Архитектура эсепти 8-3-кө жеткирди. Оюн Архитектуранын пайдасына чечилип, турнирлик таблицада өз ордун бере элек.
Кийинки жуптук беттеш Дантис менен Мир Запчастей командалары ортосунда болду. Дантис турнирдик жадыбалда 8-орунда келатат, ал эми атаандаштары артта калууда. Бул жолку беттеште эки команда тең жеңип чыгуу үчүн аябай чоң күч сарпташты. Оюндагы интрига күч болуп, тез-тез эсеп сандары өзгөрүп турду. Акыркы чечүүчү бөлүктө эсеп 19-га жетип, Дантис 9-турду жеңиш менен жыйынтыктады. Демек кезекте жуптук беттеш аравандык Эрке Кашка жана Кан командалары ортосунда болмокчу. Кан акыркы оюнунда жеңилип артка жылууда, ал эми Эрке Кашканын оюндары да жакшы эмес. Демек бул жолку беттеш эки командага тең абдан маанилүү болуп саналат. Оюн башында эле демилгени колго алууга аракет кылган эки команда тең бирдей оюн алып барып жатты. Бирок беттештин жүрүшү экинчи бөлүктө өзгөрдү. Кан голдук эсепте алдыга чыгып, чечүүчү акыркы мүнөттөрдө эсеп 7-4-кө жетти. Кан бул жолку оюнун жеңиш менен жыйынтыктап 3 пайга ээлик кылышты. Акыркы жуптук беттеш Россия нефть Бакай менен Акбура ортосунда болду. Акбура турнирдик жадыбалда артта калып, ал эми атаандашы алдыңкы лидер командалардын катарында келатат. Бул жолку оюнду жеңсе Акбурада 2 текпиш жогору жылып алса болмок. Бирок эки бөлүктө тең бирдей оюн өткөрүп, тең бараткан командалар акыркы мүнөттөрдө катуу кармашты. Чечүүчү голду Россия нефть Бакай киргизип, 3 упайды илип кетти. Тогузунчу турду командалар кандай жыйынтыктады көңүл буралы. Эмаком Холдинг Ошму менен 3-3 эсепте тең ойносо, Төлөйкөн Оштууга 4-2 эсепте уттуруп койду. Ал эми Архитектура Ишкаванды 8-3 эсепте утуп алып, Дантис Мир Запчастейди 19 эсепте утуп алды. Ал эми Эрке Кашка Кан командасына 4-7 эсепте уттуруп койду. Россия нефть Бакай болсо Акбураны 3-2 эсепте утуп алды. 9-чу турдун жыйынтыгы менен турнирдик жадыбалга көз салалы. Мына ушун менен Sport Life программасын жыйынтыктайбыз. Спорт менен дос болуңуздар, футболго көрмандык кылыңыздар. Кайрадан эфирден саламдашканча аман туруңуздар.